Алатоонун асылдары. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу жазма акын Молдонияз. 1823 жылы азыркы Баткен облустунун Кадамжай районуна караштуу Аккыя айылында туулган. Молдонияз таланттуу акын гана эмес, 19-кылымдагы зор гуманист, философ, тарыхчы жана саякатчы болгон. Ал Кытайдын Кашкар шаарында диний билим алган. Молдонияз Кыргызстанды түрө кыдырып, Курманжан датка, Алымбек датка, Чантай уулу Шабдан Баатыр, Тайлак, Байтик, Рыскулбек сыяктуу ошол доордун көрүнүктүү инсандары менен сый алакада болуп, өзүнүн ырларынан сырты тери менен капталган 7 кол китеп жасап, мураска калтырган. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу жазма акын Молдонияз 1896 жылы 73 жашында Кара Даванда ааламдан өткөн. Бирөө жүрөт зор болуп, бирөө жүрөт кор болуп, жетелетип асалып, бирөө жүрөт көр болуп, бирөөгө бирөө эс болуп, бирөө макоо пес болуп. Аманат жалган бу дүйнө, анда болбос о дүйнө. 5 күн өтөр бу дүйнө, бейиштин жайы о дүйнө. Жаман сөздү айтпаңар, адамдын көңүлү гүл. Өтө кызыл батучут. Бир жакшы бар, журттун камын жейт. Бир жаман бар, элдин малын жейт. Элиңди жаман көрсөң, элге кантип батасың, жериңди жаман көрсөң, жерге кантип батасың. Сактансаң сактаймын, сактанбасаң отко кактаймын. Дөөлөт кетсе аш кетет, ажал жетсе баш кетет. Жеп үйрөнгөн желмогуз жазасын көрөт көрүндө. Катындын жакшы чебери базардай үйүн гүл кылат. Сопунун дарти азанда, соргоктун көзү казанда.